Өзü ayal kişiге жаман ойдо kim болот билесизби? Kim өзү кыйшык жүрсө, ошол аялы тууралуу дагы жаман ойлой берет. Өзү төз жүргөн эркек эч качан аялы тууралуу жаман ойлобойт. Erkek kişi түз болсо, Allah анын аялын өзү түз деп коет. Күндөрдүн биринде bir kişi altın satkан зергер. Аялы үйдө. Жумуштан үйгө келсе, аялы айтат, кожоюн, бүгүн башкача bir окуя болдубу десе, жок, күндөгүдөй эле окуя. Жок, чынын айтыңыз, мындай bir кичине башкача bir окуя болгондур десе, ойлонуп көрүп айтат, ооба дейт, жанакы алтын сатып алгалы келишет эми. Мен дүкөнүм кичинекей билесиң, мындай кичине bir терезеси бар. Ошонон келип туруп bir аял bir шакек алайын дегенде, мен колун кармап шакек кийгизип койдум, колуна тагып койдум десе, ошол экен да дейт. Эмне болду десе, биздин үйүбүзгө күндө бирөө сүт алып келчү эле го, билесизби дейт. Эшиктин сыртына идишти коюп, эшикти такылдатып кетип калчу эле го десе, ооба дейт. Ошол бүгүн келди, сүт алып келди дейт. Анан эшикти такылдатты дейт. Анан сүттү алайын десем, колум кармап сүттү берип койду дейт. Erkek kişinin hareketi buzuldu. Bul жактан дал ошончолук аракет бул жакта бузулду. Жаман ой, жаман иштүү адамда болот. Жакшы иш кылган адамдын ою ар дайыма жакшы болот.